Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайыңар кандай? Жакшы эс алып жатасыңарбы? Бүгүн биз силер менен кыргыз тили сабагынан биринчи жолку онлайн сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе сабакка көңүлүңөрдү бургула. Сабактын темасы сүйлөмдүн ээси. Сабактын максаты сүйлөмдүн ээси жөнүндө кеңири маалымат алсаңар, өз алдынча сүйлөм түзүп, тексттен сүйлөмдүн ээсин таба алсаңар, сабагыбыз максатына жеткен болот. Сүйлөмдөгү негизги ойду билдирип турган жана ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берген сөздөр сүйлөмдүн ээси болот. Сүйлөмдүн ээсинин асты бир түз сызык менен сызылат. Мисалы, Асан колун жууду. Ким колун жууду? Асан. Көрдүңөр балдар? Бул сүйлөмдө сүйлөмдүн ээси Асан экен. Ким деген суроого жооп берди. Силердин көңүлүңөрдү жомокко бурам. Илгери өткөн заманда бир падыша болуптур. Анын 3 баласы болгон экен. Улуусу Асан, ортомчусу Үсөн, кичүүсү Хасан. Хасан башкалардан келбеттүү, акылга мол, ары баатыр, ак көңүл болуп өсөт. Бир күнү падыша түш көрөт. Ал куш көрсө оозунан булак-булак гүл түшөт. Ыйласа көзүнөн монжок маржан таш түшөт. Ошол куштун ээси улумду эсек. Таң сүрөөлдарын чакырат. Асан менен Үсөндү ошол кушту таппасаңар, башыңарды алам дейт. Көрдүңөрбү балдар? Жомок абдан кызыктуу экен, Силерге дагы жакты деп ойлойм. Анда эмесе балдар, силер ушул жомоктон сүйлөмдүн ээсин таап, астыны бир түз сызык менен сызып, көчүрүп жазгыла. Сүрөттөр менен иштеп көрөбүз. Карагылачы балдар, силер эмнелерди көрүп отурасыңар? Ооба, азаматсыңар балдар. Бул керемет көч көрсөтүүсүндөгү актан. Ошондой эле китептер экен, балдар? Анда эмесе суроо берип көрөлүчү кана. Ким? Актан. Эмнелер? Китеп. Кийинки сүйлөмгө көңүлүңөрдү бурам. Чоң ата менен актан аңгемелешип отурат. Кимдер аңгемелешип отурат? Чоң ата менен актан. Актан инилерин ойнотуп жатат. Ким инилерин ойнотуп жатат? Актан. Силерге бүгүн көтүлгөн тема түшүнүктүү болду деп ойлойм. Анда эмесе силерге үй тапшырмасы. Эреже жаттоо. Ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берген сөздөрдү катыштырып 5 сүйлөм түзүү. Балдар, бул түзгөн сүйлөмүбүздү дептерге жазабыз. Албетте, сүйлөм түзүп даярдап койсоңор, мен силердин түзгөн сүйлөмүңөрдү баалап берем. Саламатта калгыла балдар. Көрүшкөнчө.